Помидорға жип тарту дағы. Ар бир агат узунасына қазық қағып, зым тартып, ошо қазыкты примерно турлап алганыңардан кийин бул зымды үчүн мынтип бактарака келсе бактарака, болбосо мындай казыкка катырып ушинтип түздөйбүз. Примерно түздөлгөндөн кийин эми мунун мына катарында түзөш керек. Мынерге бир казык кагып, мынерге. Анан эң акырга бир казык кагып туруп жип тартыш керек узун. Анан жип тартып алып туруп, мындай анан ошо жипке карап казык кагып кетиш керек. Бул жагына дагы түз кетет. Бул жагына узунуна түздүп, эки помидор ортосуна кагып бересиз. Бул жак караган түздүктү ошол жактан бул жакка чейин жип тартып ошо жипти түгүнө кагып кете бересиңер. Өйдөсү мындай болуп кыйшак боло берет. Эми кагып бүткөндөн өйдөсү кыйшак мынтип бири-бириденчи. Бирок анын түздөш үчүн мына башындагы биринчиге бир мык кагасыңар, анан эң акырга бир мык кагып туруп, мынтип жип тартылат. Мына жип тартылат. Бир мык кагып эң акырга ошо жипке анан кийин бардыгынын учуну мындай түздөп чыгасыңар. Биринчи мына линияны зымды катырасыңар да, узунасыңа линиядагы зымды катырганыңардан кийин анан кийин мына бирөөнү коюлдуруп, экинчисине ошондой түздөп туруп, мына боковой дагы зым тартыш керек. Зым тартпасаңар, эртең мына түз кеткен, ар бир түз кеткен катарлар бардыгы оң жака же сол жака жыгылат. Ошон үчүн кармап туруш үчүн через казык ортодон да белдик бериш керек, мындайча айтканда белдик. Ушу белдикти ушинтип түздөп алсаңар, түз кылып. Түзөлөт дагы. Ошондон мынтип келет бул жакка карап. Şu akırkı kazıkka dağı fokus болбой атат. Акыркы казыкка дагы ошо жип кагылган, байланган. Эми ушинтип түздөп алгандан кийин эми жипти түзөп алгандан кийин бунун үстүнө дагы бир катар бул жакка карап мык кагыш керек. Мыкты мындай 80дик мык алсак, 80дик мыкка мынтип шипер каккан колпачокту мындай өткүзүп аласыңар дагы. Ар бир мыкты үстүгө кагып чыгасың, ар бир казык үстүнө мынтип. Мынтип өткөндөн кийин эртең зымды ушу калпакты көтөрүп туруп түгүнө ороп, кийинкисиге дагы ороп көтөрүлө берет. Ар бир казык үстүнө ушундай калпакты түгүнөн зым өйдөгө чыгып кетпеш үчүн кармайт бул калпак. Ар бирине ушинтип ороп бири-бириге карматып коесуңар. Кийин бардык казык бири-бирин кармап алат ошо зым аркылуу мынтип.